Саламатсыздарбы, урматтуу каналымдын катталуучулары. Бүгүн да сиздерге айтчу жакшы жаңылыгым бар. 23 сентябрь тил майрамына карата Kench Books китепканасы уюштурган "Учурдун улуу инсаны" деген темада эссе жазуу конкурсунан Нурзат Токтосунова эже жөнүндө эссе жазып 3-орунду утуп алдым жана 2000 сом сыйлык менен сыйландым. Kench Books китепканасын негиздеген жигит Бек Базарбай уулу деген жап-жаш жигит экен. Ушундай жаш жигиттер элге пайдасы тийип, элиме деп күйүп жанганы кадимкидей сүйүнтөт экен. Мен конкурстун уюштуруучуларына жана китепкананы негиздеген Бек Базарбай уулуна терең ыраазычылыгымды билдирип, рахматымды айтмакчымын. Кызыктыруучу белек 3-орундан 4-орундан баштап 10-орунга чейин кызыктыруучу белектер болот. Алгач ошолорду аттарын айтып, нар китепти алсаңыз. Жок, бул жак Саветбек Байгазиев агайдын "Иниме кат" деген китеби тапшырылат буюрса 10-орунга чейин. 4-орундан 10-орунга чейин. Китепти окуп берели. Көрсөтүп атпайбы? "Иниме кат" китеби. Бисмилла. 4-орундан 10-орунга чейин орундарды айтпай эле окуп кете берейин, Момунова Акмарал. Куттуктайбыз. 4-орунду ээлегениңиз үчүн куттуктайбыз. Белегиңиз куттуу болсун. Андан кийин 5-орун Рыскулов Нурмат. Окуп кете бериңиз. Давыт Эргешбай уулу. Арзуматов Нуралы 7-орун. 8-орун Токторова Аида. 9-орун Оморова Аида. 10-орун Саитали уулу Жумахмат. Кайрадан бир кайталап окуп коеюн, 4-орундан 10-орунга чейин. 4-орун Момунова Акмарал. Рыскулова Нурмат 5-орун. Рыскулов Нурмат. 6-орун Давыт Эргешбай уулу. 7-орун Арзыматов Нуралы. 8-орун Токторова Аида. 9-орун Оморова Аида. 10-орун Сейитали уулу Жумахмат. Барыңыздарды ушул "Иниме кат" китебин утуп алдыңыздар. Бул азыркы окулгандардын баары. Азыр барыңыздарды куттуктайбыз. Анан эми раса баягы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мындай бир хадиси келет: "Аддуа мухул ибад". Азыр эң көп дуа кылгандардын аты чыгат. Дуаларыңыздар иншалла кабыл болот. 3-орундан 1-орундан 3-орунга чейинкилер айтылат. Ага чейин бир ыр айтпайсызбы агай? Сиз айтпайсызбы? Макул. Ошондой кылалы. Болор эт. Бир аз Кандай даярдыгыңыз барбы? 5 мүнөт эле жыйынтыктап койсок да болот да. Бир аз чыдамсыздык менен Алла Таала сабырлар менен бирге дейт го. Анда кичине азыр бир ыр айтабыз, Сиз да бир айтасызбы? Макул. Бир аз сабыр кылыңыздар, 1-2, 3-орунду ээлеген биздин катышчылар. Сабыр кылыңыздар. Музыка студию дегенде бирөө жок болду да. Биз сиздерге бир аз поэзия окуп беребиз. Кайрадан эле Элмирбек Иманалиевдин "Чымындарга" деген ыры бар. Баягы бүгүн кыргыз тил жөнүндө ыр уга берип уже тажасаңыздар керек менимче. Азыр баардык соц тармактарда, Facebook, Instagram, WhatsApp, статустардан жөнөткөндөрдүн баары эле ошо тил майрамында. Бул эң жакшы нерсе. Бирок бүгүн бир сүйүүнү аралаштырабыз. Элмирбек Иманалиевдин бир сүйүү ырларынан "Чымындарга" деген ырын мен айтып берейин. Бар болгону бир үшкүрүгүрүм бар. Жатам жалгыз, чарчап калып сүйүүмдөн. Учуп конуп жемиздешет чымындар. Куса соргон, комсарган боз жүзүмдөн. Балким чымын конуп жатат ошондон. Баштагыдай жүз жок азыр албырган. Өлүк эмес, бирок денем бозоргон. Жараталып жаткан кези тагдырдан. Жолугарбыз, балким калдык жолукпай. Кубанбаста, кайгырбаста күндөмүн. Тирүү жаңды чымындарга торутпай, кучагына катар келсе сүйгөнүм. Келбей койсо анда дагы айла жок. Эртең кимден артыганда кечегим.
Сүйүп туруп сүрсүп жатсаң пайда жок. Сүйүүнүн кең талаасына кетемин. Жетен дагы атыңдатат жан берем. Кантип анан бул жалганга батмакмын. Чымындарда учуп келмек шаң менен анда аларга мындай бир сөз айтмакмын. Денем алсыз бердим бермек жанымды. Эркин учуп, эркин конуп тойгула. Бир сураныч, шарап кылсаң канымды. Сүйүү үчүн тос көтөрүп койгула. Бул Элмирбек Иманалиев агайыбыздын лирикалык чыгармаларынан болду. Аларды да бир эскерип кеткенде. Менен да бир сиңил болсун, бир куплет. Андагай сиздер деген. Ушул эле Иниме кат китебинде Байдылла Сарнагоев агайыбыздын Бисмилла. Бир үй көрдүм айылдан. Бир топ үйдүн асты экен. Карап эле тургудай кандай уста салды экен. Килемге бай, а бирок китеп жактан жарды экен. Кагып силкет балдарын каалашпайт деп окуну. Китептери жок болсо, килемдерин окуйбу. Бул чаңгылыш. Урматтуу достор, мындай кылалык. Бул самалык жакшы нерселер уланып атат. Бул дагы жакшылыкка буюрса, бул биздин дагы элибиздин китеп окуп баштаганы себеп. Азыр биринчи орундан 3-чү орунга чейинкилерди аныктагыча, Не бар? так биринчи орундан унутуп калдым мен азыр. Да бирден ырбы. Да бирден ырбы? Жок, сиз айтыңыз. Бирден ыргылайын анда. Мени поэзия кечесин уюштуруп турсак болобу ушундай. Бирөө айтат мына жерде. Тайфун командасы. Тайфун командасы дейт. Жакшыраак комментарий жазыңыздар, урматтуулар. Тайфун деген бар да, негизи ошол. Жок дейт. Азыр аныктай берди андай. Жок десе эле болот элек. Kench Books китеп дүкөнү боюнча кичине реклама бул жерде. Kench Books китеп дүкөнү бул Оштогу эң алдыңкы дүкөндөрдүн бири. Жана бардык аймактарга буюрса жеткирип берет, доставкасы бар, жеткирип берүү акысы неме кызматы бар, кыргызча сүйлөйүнчө. Ошондой эле барыңыздар бул баракчага катталып, анан ошон башка дагы сынактарга катышып турсаңыздар болот. Өзү жаш болсо дагы, өзү Европага барып келген, Европада көп немени көрүп келген агай Бек Базарбай уулу бул дүкөндү негиздеп, ушу элибиздин кичине болсун соопко калалы, китеп окуталы деген максатта көптөгөн иш-чараларды уюштуруп келет. Жана региондорго, башка райондорго, айылдарга барып мектептерге семинар кылышып, жана башка көптөгөн нерселерди кылып келишет булар. Ал эми учурдун улуу инсаны деген темада болуп калды. Азыр учурдун улуу инсанын жазгандар бул чыныгы азыркынын Синалманы, азыркынын Рачинский, азыркынын Мустафа Гүзел көздөрүн жазыптыр. Ошол инсандарды жазгандарга биринчиден ошондой ой жүгүртүп алган адамдарга арабызда бар экен, чындап окуп алып таң каласың. Чындап бир башка эле бир чыгарма окуп аткандай, же бир Григорий Петровдун чыгармасын, же башка жазуучулардын чыгармасын окуп аткандай эле таасир калтыра алат экен. Кээ бир окуп бергиле деп атат. Азыр шарт жок. Анан Амин. Амин. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси бар. Абдул мавадда лиман ваддука. Эгерде сен кимди бирөөнү жакшы көрсөң, анда жакшы көрөрүңдү дароо айт дейт да. Биз Kench Books баракчасындагылар ошону биз барыңыздар жакшы көрөбүз. Жакшы көрөбүз. Анан барыңыздар жакшы көрөбүз деп айтып, сүйүнтүп, анан кийин тапшырып коелу. Сертификаттар, калганы акчалай сыйлык жана ошондой эле Иниме кат китеби кошулуп берилет. Кошулбайбы? Акчалай гана, акча гана алат экенсиз. Саталар экенсиз. Анда эмесе баштасак. Бисмилла. Сертификат 2000 сомдун эси 23 сентябрь мамлекеттик тил күнүнө карата уюштурулган
Учурдун улуу инсаны аттуу эссе жазуу сынагында 3-орунду ээлегендиги үчүн Камалова Айсулу 2000 сомдук сертификат менен сыйланат. Айсулу барсызбы? Онлайн болгон үчүн Табык кылып койлубу? 23 сентябрь мамлекеттик тил күнүнө карата уюштурулган учурдун улуу инсан аттуу эссе жазуу сынагында 3-орунду ээлегендиги үчүн Камалова Айсулу 2000 сомдук сертификат менен сыйланат. Куттуктайбыз. колдон келген. Андан кийинки онлайн эми түшүнөсүздөр, колдон келген кылтаа сыйлыгында. Андан экинчи орунда 3000 сомдун эси, мына 2 сом кайталадык. 23 сентябрь мамлекеттик тил күнүнө карата уюштурулган учурдун улуу инсаны аттуу эссе жазуу сынагында 2-орунду ээлегендиги үчүн улуу инсаны аттуу эссе жазуу сынагында 2-орунду ээлегендиги үчүн Алтынбек кызы Клара 3000 сомдук сертификат менен сыйланат. 23 сентябрь мамлекеттик тил күнүнө карата уюштурулган учурдун улуу инсан аттуу эссе жазуу сынагында 2-орунду ээлегендиги үчүн Алтынбек кызы Клара 3000 сомдук сертификат менен сыйланат. Куттуктайбыз, Клара, куттуктайбыз. Эми көпчүлүк Эми барча туктатышыбыз. көпчүлүктүн үчүн алган, эң көп дуа кылган адамдын сертификаты азыр. Окуй бериңиз. Бисмилла. 5000 сомдун эси. Сиз бактылуусуз бүгүн. 23 сентябрь мамлекеттик тил күнүнө карата уюштурулган учурдун улуу инсаны аттуу эссе жазуу сынагында 1-орунду ээлегендиги үчүн. Эссе жазуу сынагында 1-орунду ээлегендиги үчүн Укаша Ильясов 5000 сомдук сертификат менен сыйланат. 23 сентябрь мамлекеттик тил күнүнө карата уюштурулган учурдун улуу инсан аттуу эссе жазуу сынагында 1-орунду ээлегендиги үчүн Укаша Ильясов 5000 сомдук сертификат менен сыйланат. Куттуктайбыз, куттуу болсун билеңиз, Укаша. Көйрөк канаштырайбы? Урматтуу жеңүүчүлөр, дагы бир жолу тил майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Жеңишиңиздер куттуу болсун. Буюрса биздин Instagram баракчабыз же болбосо номерлерибиз менен, WhatsApp номерлери менен байланышып, ушул жеңген белектериңиздерди ушул биздин даректен Ош шаарынан Масалиев 16, Ориентир Бухари Централь мешит тараптардан алып кетсеңиздер болот. Эгер Бишкекте болсо, сертификатты онлайн форматта, электрондук форматта жөнөтөбүз, анан акчасын болсо өздөрүнүн шотуна которуп коебуз. Ал эми жакшы сөз менен баштадык жана жакшы сөз менен жыйынтыктайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде «Утлубул алми минал махди илал лахди» илим алуу бешиктен кабырга чейин деп келет. Барыңыздарды ошо илим алып, ушундай конкурстарга катышып жатканыңыздар бизди сүйүнтөт, сыймыктандырат. Ошондой эле Кыргызстандын келечеги бар экен, анан ошолор улуу инсан болуп чыгат деп ишенебиз. Барыңыздарга рахмат. Ал эми Пайгамбарыбыздын да бир хадисинде «Рутбатул алми аля рутаби» даражалардын эң бийиги бул илимдин даражасы дейт. Ошондуктан бул сынакка катышыш үчүн көпчүлүгү уктабады, кечке көзүнүн зрениясын кетирип, барака жазды, түнү менен уктабай жазгандыр балким. Ошондой ойлонуп нерв кетирди. Бунун бардыгы нерсеси акыбети кайтты деп ойлойм. Буюрса барыңыздарга чоң рахмат. Реклама. Мен Талайбеков Төлөнбай. Мага да катталып кетиңиздер. Төлөнбай Талайбеков деп жазсаңыздар Instagramдан чыгам. Бул кыстырмай болчу. Ал эми жыйынтыктоочу сөздү кайра эле Кенч Books китептикөнүн негиздөөчүсү Бек Базарбай уулу агайына берсем. Чоң рахмат. Жыйынтыктап койсоңуз, Бардыгы чыгып кетти го. Жок, 73. Чындыгында белекти тапшырышын гана күтүп турган экен биздин катталуучулар. Урматтуу достор, бүгүнкү ийгилигиңиздер, жеңгендер ийгилигиңиздер куттуу болсун.
Аллах таалам берекесин берсин. Эмне дейбиз? Саламаттаңыздар, буйруса мындан дагы жакшы жеңилгенде сиздер жеңди деп ойбуз. Дагы сиздер кадам таштадыңыздар эми ийгиликке. Мындан дагы сиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Жана ошондой эле сиздер менен коштошобуз. Буйруса мындан кийин дагы көптөгөн түз эфирлерди уюштурабыз. Кийинки 1-күн же болбосо ага чейин бир поэзия кечесин уюштурабыз. Буйруса Төлөнбай досубуз дагы ислам жолунда дос болгон акыреттик досубуз. Анда эмесе саламаттагыңыздар. Уюштуруучуларга рахмат дейт. Барыңыздарга рахмат. Сиздерге да тааныгандар да, тааныбагандар да бар экен. Буюрса да кирип туруңуздар. Кийин түз эфир буюрса мен менен болот. Буйруса саламаттагыңыздар. Катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Биз жыйынтыктадык. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу катталчылар, сиздерге жана сиздердин ийгилигиңиздерге чындыгында жакшылык каалайбыз.